Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен Муфтият Минбары телекөрсөтүүсүндө кайрадан жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз имамдын милдети аттуу темада сиздер менен маектешмекчибиз. Бүгүн биздин студияда Нурул Харамайн мечитинин имам хатиби, биздин устазыбыз Юсуп Ажы Сайпиев дамалабыз. Кош келипсиз биздин студияга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер темага байланышкан сурооңуздар боюнча 91-70-70 телефонуна чалсаңыздар болот. Бүгүн биздин талкуулай турган темабыз имамдын милдети деп аталат. Дамла. Деги эле ушул имам дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Имам деген ким? Ошол жөнүндө бир кененирээк биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу калай калкым. Аллах Таала түнүңүздөрдү бепил кылсын. Имам деген сөз араб тилинде амам деген сөздөн алынган. Амам деп ар бир нерсенин алды жагын айтат. Демек ар бир коомдун, ар бир үммөттүн алдында бир киши болот. Бул Азирети пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам бүткүл адамзаттын, кала берсе пайгамбарлардын, периштелердин, бүткүл маклукаттын астында турган имам, жол башчы. Ошонун карап түздөнү, ошонун буйругун аткаруу, ошонун гана айтканын кылуу. Ал эми шариаттын фих термининде имам деп ошол элдин арасынан намазга элдин астына чыга алган кишини имам деп айтабыз. Ал эми бул намаз адамдын жашоосундагы ар кандай жаман нерселерден тыят дейт. Демек имам элге намаз окуткандан кийин намаз адамдардын бардык жаман нерселерден тыйып жакшылыкка чакырса, демек ошондой бир чоң элдин арасындагы көйгөй чечилип атат намаз аркылуу. Кудай менен түз байланышып атат. Миңдеген адамдар өзүнүн намазыны бир кишинин мойнуна жүктөп, ошол Аллах менен байланышып атат. Хадисте келгендей, бул имам Аллах менен силердин ортоңордогу ортомчуңар. Эгер имам жакшы намаз окуса, силерге жакшы имамчылык кылса, анда бардык намаздын соону ошол имам алат дейт. Эгерде кандайдыр бир кемчиликтерди кетирсе, ошончо кишинин бардыгынын намазынын кемчилигин кыямат күнү мойнуна жүктөлөт дейт. Ошон үчүн бул имам бул элдин астында, Аллахтын астындагы өтө бир татыктуу киши болуш керек. Илгери заманда кайсы бир айылга куда түшсө, ошол айылдын биринчи болуп имамын сурачу экен. Ал айылдын имамы ким? Ошол айылдын имамы, демек ошол кыздын дагы, күйөө баланын дагы ата-энесин тарбиялаган, ошол айылды жетектеген, ошол айылда ар кандай көйгөйлөрдү чечип, жакшы үгүт насаат иштерди аткарган имам татыктуу болсо, эгер имамына карап туруп эле, макул ал айылга куда түшө бергиле деп уруксат берип койчу экен. Имам деген ошондой деңгээлдеги киши. Тилекке каршы биз азыр ошондой имам болууга үмүттөбүз деген. Нурул Харамайн мечити бул Бишкек шаардык казиятына караштуу. Деги эле Бишкек казият тарабынан имамдарга бир кандайдыр бир багыт берилип, бир план түзүлүп, бир кандай бир иш алып барасыздар бул жаатта? 2014-жылдан бери Бишкек казиятын, деги эле Кыргызстан боюнча бардык казияттарда муфтият тарабынан берилген атайын кутбалар бар. Бир жылдык кутбалар дайындалат. Ал кутбалар деген ошол Рамазан айга жакын Рамазанга карата, Кадыр түнгө карата, Курбан айттарга карата, ишенбилги өткөрүү, тазалык, иман, адеп, ахлак, Ашура күнү, жанагы Мейраж түнү, мына ушулардын баарын эске алып туруп, муфтияттан уламалар кеңеши атайын жакшы темаларды бизге график түзүп берет, темасын гана берет. Ар бир имам өзүнүн илимине жараша, билимине жараша мына ошол багыт менен биз жума кутбаларды өткөрөбүз. Андан сырткары биз ар бир айдын башында чогулушубуз бар. Ошол чогулушта болуп жаткан иштерден отчет берип, ал жактан мындай бир тиешелүү, ошол айга тиешелүү бир тапшырмаларды алып, мына ошолордун үстүнөн биз тыгыз иштейбиз. Негизи эле имамдын милдеттерине кайсылар келет? Багыл элди намазга жыгып, кайра багыл жакшылык көндөгөндөн башка кандай бир иштер менен алектенет имам? Имам деген бул атайын муфтияттан негизи эле кабыл алынган устав негизинде иштейт. Имамдын негизи шариаттын маселеси боюнча имам 24 саат мечитте болсун деген мындай мажбурлоо жок.
Ал эми имам жума намазга келип эле койбостон 5 вакыт намазга дагы колдон келишинче келгенге аракет кылуусу керек. Ал эми имам ошол уставта же ошол мечиттин өзүнүн жамаатында ушундай бир келишимге келген болсо, мен балдарды дагы бир азын-оолак убакыт таап туруп окутам, ошол айылдын балдарын, кичинекей балдарын деп ошол келишимге келип, же бир кандайдыр бир айлык чечилген болсо, ал милдеттүү түрдө ошол балдарды дагы окутканга милдеттүү болуп калат. Ал эми имамдын мечитте жашоосу тууралуу дагы өзүнчө маселелер бар. Эгерде имамдын үйү жок болуп, мечиттин куроосунда ошо кирди чыкты да алардын бала чакасы менен жамаат менен аралашып калбагыдай бир четинде бир кичине бөлмө болсо, ал жерде имамга жашаганга болот. Ал эми балдардын ызы чуусу мечиттеги жамаатка кандайдыр бир тоскоолдук болсо, андай учурда жакшы болбой калат. Ал эми имам ошол мечиттеги тазалыкка, ошол баардык уюштуруу иштерине көзөмөлчү гана болот, бирок өзүнүн жон тери менен ошол баардык нерсени кылууга да милдеттүү эмес. Себеби имамдын ошол мечитте жардамчысы болот, азанчысы болот, жана башка мечиттин өзүнүн аксакалдар комитети болот, жамаат болот, мына ошолар дааватчылар болот дегенде, ошолор менен баардык менен кеңешип, ошондой курулуш иштерин, тазалык, жылуулук, мына азыр кышка даярдык болуп жатат, ушундай иштерди имам башында көзөмөлдөп туруп, ошонун баарын аткарат. Ал эми имам ошол айылдагы никеге, жаназага ошол барып, ошол жердин элиге ошондой жыйындарда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, элдин жакшылыгында ошолор менен кошо кубанып, кайгысында кошо кайгырып, ошондой күнү түнү дайым элдин кызматында болгон кишилер, ошол имамдар. Анан имамдар ошол нике кыйганда айрыкча жаштарга өтө мүмкүнчүлүк бар. Ошол жерден никенин шарттарыны, ошол бир жакшы адептүүлүккө, мечитке келүүгө, мындан ары жашооңордо бир бактылуу болом десеңер, мечиттин кадамыңар үзүлбөсүн деп, ошондой үгүт насаат кылууга дагы имамдарда чоң шарт бар. Ал эми имамдарды ошол Куран окутууга чакырат, ошол жерден дагы элдин астында расмий имамдын сөзү өтүмдүү болот. Ошол жерден имамдар ошондой жыйындарда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу иштерин өтө активдүү аткарат деп ишенем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз имамдын милдети темасында маек кылып атабыз. Андыктан бүгүнкү темага байланышкан сурооңуздар болсо 91 70 70 телефонуна чалсаңыздар, биз сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Устаз, айтсаңыз, мисалы буга чейинки эфирлерде биз Бишкек шаардык казиятынын казысынын орун басары Эрназар Ажы Асатов келгенде, ал ажык айткан, биз багыл жылдын башына бир план кабыл алып туруп, аны ошол негизинде имамдарга тапшырма беребиз деп. Ал эми имамдар сиздер дагы бир кандайдыр бир план түзүп алып, бир жылдык болобу, кварталдык болобу иш алып барасыздарбы? Ооба, эми биздин өзүбүздүн анча-мынча мындай көйгөйлөр бар. Мечиттин документтери, мечиттеги свет маселеси, мечиттеги суу жол маселеси, курулуш маселеси. Ошондо биз ай сайын ошолордун үстүнөн биз тыгыз ар бир кадамды биз айтып турабыз. Андан сырткары биз ар бир имам өзүнүн мечитинде ошондой бир кайрымдуулук иштерин уюштуруу, же бир ошол айылда, ошол аймакта кандайдыр бир кыйналган кишилер болсо, ошолорго бир жардам кол узатуу, ошондой эле ошол айылда кандайдыр бир мындай көйгөйлүү башка агымдарды, же бир башка бир таасирлердин биздин ислам динибизге жана биздин муфтияттын уставына каршы келген кандайдыр бир терс көрүнүштөр болсо, коомчулукка бир эми болсо, ошолорго дагы жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле ар бир аймактын имамы ошол жердеги элдин абалынан ошол кабардар болуп туруш керек да. Элде эмне муктаждык болсо, ошону жеткирүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле биз көбүнчөсү ошол кайрымдуулук иштери, мечиттин курулуш иштери жана ошондой эле элдин астындагы милдетибизди аткарууга кеңешебиз. Устаз, айтсаңыз, мисалы азыр бүгүнкү күндө баарыбызга эле маалым, имамдар багы кайрымдуулук иштерине багы активдүү басым жасап келишет. Коомчулукта дагы азыр багы орunu бар десек болот. Мынакей, сиз көмөктөш бол кайрымдуулук фондун түзбөдүңүзбү? Бул фонддун максаты кандай максатты түзгөнсүз?
Ооба, эми элдин назарында мечит бул ушундай бир жакшы жер да. Мечитте келсе адам ырахат алат. Мечиттен келип мындай бир кайгы капага баткан адамдар бизден кеңеш сунуш сурап, биздин сөзүбүздү угуп ушундай бир жеңилдеп кеткендиктен мечитке негизи эле мындай социалдык жактан кыйналган жарандар көп кайрылат. Анан ошол эле учурда мен ушул 10 жыл болду имам болгонума. Өтө көп байкадым, ошол муктаж адамдар эч айласын таппай калганда келип мечиттен жардам кайрылуулар көп болот. Ал эми биз колдон келишинче ошол жамаат менен жардам берип, ошол садака фитрден, садакадан берип жүргөнбүз. Анан мага ушундай ой келди. Эгер ушул документтештирип, ушундай бир атайын фонд ачып, ушул элдер менен тыгыз байланышта, эл менен ошол мындай колундагы бар баягы жардам кылайын, мындай жакшылыкты жоюн деген кишилердин ортосунда көпүрө болуп берсем деген ой келди. Мына ошентип ошол көмөктөш бол деп кыргызча аталыштагы фонд ачылды. Буюрса мына түптөлүп келе жатат. Ачылганына мына 5 айдын жүзү болду, 6 айдын. Бирок биз ошол элдерге кандайдыр бир деңгээлде кийим-кечек менен, тамак аш менен болбоду дегенде ошол бир суусундук менен болсо дагы орозодо ошондой бир жардам бергенге биз жетиштик буюрса. Ал эми мындан ары биздин өзүбүздүн пландар, өзүбүздүн бир келечектеги тилектер бар. Алардын баары астында буюрса. Мен ушул фонд жөнүндө кичине азын эле сөз кылгым келип атат. Көмөктөш бол деп фондду ачкандан кийин бүгүнкү күнгө чейин берилген жардамдар барбы? Мисалы, буга чейин биз интернет тармактарынан окудук, жанагындай атайын урналар салынып, ар бир жерлерге коюлат дегендей. Ушул боюнча бир токтолуп кетсеңиз. Ооба, биз атайын ошондой чоң бир урналарды жасаттык. 5 дана, 5 мечитке койдук. Айрыкча Турдой базарынын тегерегиндеги 3 мечитке, анан Каси мечитине, анан бул жактан биздин Ак Өргө мечитине. Ал урналарды койгонубуздан максат ошол жерде эгер кимдин колунан келсе, ошол кийим-кечек, оюнчук, китеп, ошондой эле бир кол чатыр, ошогон эмнелердеги адамдын колунан мындай колдоно билген буюмдарды исрап болбосун деп, же бир кандай бир бирөөгө пайдасы тийсин деп ошол урнага салсын деп ачканбыз. Анан ошол 4-шаардык оорукананын аймагында бир ошол акысыз дүкөн ижарага алып ачканбыз. Ошонун негизинде биз жигиттерибиз ошол жерден барып урналардан кийимдерди чогултуп келип ошол жерге коюп, албетте ал жерде келген кеткендердин документин карап, ошол 1 айда бир келиңиз деп, баарына жетсин деп ошондой бир тартип менен бөлүштүрүп келебиз. Бул ишибиз буюрса мындан ары дагы аймактарда кайсы жерде ачылмакчы. Аз бизде телекөрүүчүдөн телефон чалып турушат. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду берсеңиз болот. Сиз түз байланыштасыз? Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Сиз түз эфирдеңиз. Менде суроо бар эле. Бериңиз. Түз эфирдин калайында Кур'ан окутканды жөнүндө айтып атасыздар. Ырдатуучугунда келген элдердин көбү азыркы убакта жылан баш келишет, аялдар деле, эркектер деле. Ошондо эмне үчүн ошолорго имамдар айтпайт, ошонун эрежесин өзгөнгө мындай отургула Кур'ан окуткан жерде мындай болсун дегенди мен такыр укпайм да, көп эле жерге барып жүрөм. Анан даже өлгөндү укканда орустар аялдары баштарына жооп салып беришет. Биздин кыргыздардын жарымынан көбү жылан баш келсе таксайт. Анан ошолорду имамдар айтпаганда ким айтат? Мындай кишилердин сөзүн укпайт да. Ошондойлорду көбүрөөк айтылса, анан Кур'ан окутканда Тастаконго азыр Кур'ан окутпай эле той кылып, бир канча салаттарды жасап, анан тимеде түрлөп ушундай чоңдук берип атышат да. Ошон бир кандай Тастаконго эмнелерди коюш керек, ошол жөнүндө айтып койсоңуздар ошону сурайм. Сурооңузга рахмат. Суроо түшүнүктүү. Суроо түшүнүктүү. Албетте сиз өтө бир көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Аллах сизден ыраазы болсун. Бул маселе биздин да жүрөгүбүздү оорутуп келет. Албетте эми ошол жерге эл Кур'ан окутканы, бирөөнүн кайгысына көңүл айтканы келген жерде
туруп айтуу дагы кичине оор келет чын-чынына. Бирок ошондой болсо дагы биз ошол жерден менин ушундай адатым бар, Куран окуткан жерде ошол башында көңүл буруңуздар деп элди көңүлүн буруп, бул жерде азыр биз саясат сүйлөшкөнгө келген жокпуз, же бирөөнүн ушагын кууганы келген жокпуз. Азыр ушул жерден биз канча тамак жей турганбосок, эмнени тилек кылсак, жакшы бата тилек айтсак, Куран окусак, баардыгы ошол сиздер урматтап атайын келген маркумдун рухуна жетет. Ошондуктан ушул жерден адеп сактаңыздар. Бул жерден ошол кишинин алыстан жакындан таанысаңыз, ошонун жакшылыктарын сүйлөшүңүз, ошонун артынан кандайдыр бир сууп жетсин деп ошондой бир эскертүүлөр болот. Каза болгон жерден дагы айтылат. Ошондой болсо дагы бул нерсе негизи мындай роликтер тартылып, же бир жоболор кабыл алынып, имамдар жагынан ошол атайын жумаларда ушундай айтыш керек. Аялдар мечитке дем салдырганы келгенде, нике кыйдырганы келгенде, кандайдыр бир жардам сурап келгенде, ошондой эле Куран окутканы кафеге барганда, же маркум чыккан үйгө, боз үйгө барганда жолдук салынып алып, кичине узунураак кийинип, же болбосо өзүбүздүн мындай кыргыздын улуттук кийимдерин кийип барса, өтө бир максатка ылайыктуу болот. Анткени биз ошол маркумдун асына барганда ошол адеп менен барышыбыз керек. Анын рухун сыйлагандан кийин ошол өзүбүздү шариятка ылайыктуу алып жүрүшүбүз керек. Буйруса бул нерсе эсте болот. Мындан ары аракет кылабыз. Жана бул жөнүндө дагы өзүбүз демилге көтөрөбүз буйруса. Биздин да телегөрүүчү ысырапкерчилик боюнча да токтолду да. Ооба, ысырапкерчилик эбегейсиз көп болуп кеткен учурлар да болот. Ошон үчүн биз эми негизи эмне берсеңиз берген Кудайга жагаптыр деп ошо сообу тие берет. Бирок аша чаап, баланча мындай кафеде өткөрүптүр, баланча мынча жылкы союптур, мынча киши чакырыптыр деп атаандаштык болуп кетпеш керек. Сиздин жүрөгүңүздөн чыгып ошол беришиңиз керек. Ал эми алардан конверт дагы үмүт кылбаш керек. Чын-чынына келгенде негизи сооп качан тиет, качан биз өзүбүздүн тапканыбызды элге берип батасын алып койсок болду да. Ошон үчүн биз ысырапкерчиликке дагы барбашыбыз керек. Анан ошо Куран окуткан барган жерде дагы ошол көп нерсени үмүт кылбастан, же бир көп нерсени берип ошол бир кубантып коеюн, же бир кандайдыр бир рыя, мындай көз көрсүн, кулак уксун болуп кетпеш керек. Алла Таала андайдан сактасын. Жөнөкөй болгон жакшы. Анан ушул жерден дагы бир нерсени эскерте кетейин. Азыр биз мына кафелерде ошол Куран окутуп той өткөргөндөн ошол береке качты. Үйүбүзгө эч ким келбей калды. Конок келет эле деп үйлөрүндө оңдобой калышты. Негизи биз ошол кафеге кеткен каражаттын жарымына үйдө ошончо адамды ошентип тойгузсок болот да. Ал эми кафенин кызматына, эми кафеге барбагыла деген сөз эмес. Адамдар ошо үйүңүзгө келсе, канча пут кирсе ошончо береке келет эмеспи? Ошон үчүн үйдөн коноктосууну адат кылсак андан да жакшыраак болор эле. Неге эле устаз айтсаңыз, мисалы азыр имамдардын жоопкерчилиги бул шарият алдында да өтө чоң болуш керек менимче. Имамдар мисалы ошол жаштардын азыркындай ар кандай көйгөйлөр болуп атпайбы? Өзүнө кол салып атат, рекетчилик кылып атат, башка кылып атат. Бул жаатта мектептер менен, баягы район кызматкерлери менен иштешеби? Ооба, албетте мектептер менен биз жакынкы мына бизде түрмөлөр бар, мисалга бир жождор бар, чоң окуу жайлар. Бизде мисалга ошол Агорко конушунда 2 мектеп бар, чоң мектеп 77 жана 84 мектептер. Ошол эжелер менен, агайлар менен, директорлор менен өтө байланыштабыз. Биз атайын ошол орозодо, же кайсы бир жакшы күндөрү ошол жерден гомдон, ошол эле мектептен, садиктен, бала бакчадан, ошол аймакта канча мындай органдар болсо, ошонун баарын башчылары биригип, ооз ачып, сүйлөшүп, кеңешип, ошондой эле ошондой нерселерде биз мындай активдүү иштегенге аракет кылабыз. Кандай мисалга өзүнүн жанын кыюу болобу, же бир жол кырсыгы көбөйүп кеткен сыяктуу ишемдиликтерди бирге өткөрөбүз дегендей. Ооба, албетте мындай нерсеге биз мындай сыртта эмеспиз да. Демек, кайдыгер эмес. Биз темабызга кайтып келсек, устаз, мисалы ошол кайрымдуулук жаатында имамдар активдүү иш алып барат деп атпайбызбы? Сиздерден мисалы мечитке келгенде кандай талаптар кабыл аласыздар? Талап коесуздар, мисалы өзүңүз айтып кеттиңиз, багыл орозо Рамазан айында депчи. Азыр бизде телегөрүүчү бар экен, суроосу. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түзө бирде сурооңузду берсеңиз болот.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Салам. Siz tuz efirdesiz. Soruңuz бар. Benim bir sorum var öyle. Bu atasının altın gibi kaza olup kalanlar var ki. Bunda atasının altın kalan çıkıyor. Doğru Kur'an bir şey verirse hani kadar ota olur. Şimdi kalsın. Сурооңуз түшүнүп турмат деле болчу. Ооба, негизи атасынын аты белгиси болуп калса, же унутулуп кетсе, же айтылбай калса, негизи ошол Алла Таала баарыбызды тааныйт. Кайсы кишиге биз сооп багыштайбыз, баарын Алла Таала билет. Алла Таала жеткирүүчү, периштелер жеткирсе, жазса, ошонун баары тие берет. Атын аталышы мындай парыз, же сүннөт, же важип, мындайча айтканда бир сөзсүз түрдө ата айтыш керек, айтпаса жетпейт деген маселе жок албетте. Себеби канча кыргында, канча кишилерибиз мусулмандар ошол бир жаназа окулбастан, же кепинделбестен, Куран окулбастан каза болуп кеткендердин баары бар. Эми Кудай Тааланын тагдыры ошондой болгондон кийин биз жалпы момун мусулмандарга деп дагы Куран окуйбуз го. Ошонун баары ошонун жалпысынан тие берет. Негизи Куранды биз өзүбүз окуйбуз. Куран окуган каарыке, ошол молдоке Куран окуйт. Анан ошол окуган Кураныга ошол молдокеге сооп жазылат. Жана уккандарга баарына сооп жазылат. Ар бир тамгасында 10дон сооп жазылат. Эгер ошону кыяматка чейин ошол соопту Куран Тааласын сактап барса, Алла Таала ар бир соопко 700 эседен андан жогору эсепсиз Алла Таала соопторду берет. Эми мисалга ошол окулган Куранга сооп жазылды. Ушул киши ушул жерде ушунча адамдын астында Куран окуду, ушунча аят окуду деп сооп жазылат. Анан жазылган соопту андан ары маркумга багышталат. Түз эле багыштабастан, ошон үчүн биз ушул окулган Курандан болгон соопторду, бизге жазылган соопторду эми биз белек катары маркумга багыштадык деп айтылат. Же баланчанын атасы деп баласынын атасы кылып айтса деле болот. Демек, ниетке жараша экен. Ниетке жараша экен. Дагы бир телегөрүүчүдөн суроо бар экен. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз. Саламатчылык. Сурооңузду берсеңиз. Саламатчылык. Сиз түз эфирдесиз, урматтуу телегөрүүчү. Мен имамга бир суроом бар да. Бериңиз. Биринчиси, баягы айдын имамы ошо жаназа айтылып жатканда мындай ставка коюп, баланча берип, мынча акча бериши керек деген маселе коюуга укугу барды. Экинчи суроо болсо, имам ошо айдын жаштары менен баягы мушук ташууга мажбурлап, аны опозолоп, түрткүлөп, баягы ошол кылган мамилеси туурабы? Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Ооба. Рахмат сурооңузга. Сурооңузга. Эми жаназа маселесини тактап айтып кеттиңиз. Жаназа маселесинде негизи акча алганга бергенге болбойт. Себеби бул, мен ачык айтайын, жаназа намазы бул бир мусулман киши каза болуп калса, ошол төгөрөктөгү мусулмандарга, жалпы мусулмандарга ошонун артынан жаназа намаз окуу парз болуп калат. Фарз кифая деп коет. 5 вакыт парз намаз менен жаназа намазынын ортосунда бир эле айырма бар. 5 вакыт намазды ар бир адам окубаса күнөөкөр болот. Ал эми жаназа намазды 5-6 киши, канча киши чогулганбыз ошонун баары окуп койсо, калган кишилер окуусу милдеттүү болбой калат, мойнундагы жүктөн кутулат дегенде. Ошон үчүн жаназа намаз дагы бул парз намаз болот. Ал эми бир адам 5 вакыт намаз окуп туруп, өзүнүн парз мойнундагы 5 вакыт намазын окуп туруп, башка бирөөдөн анын акысын сурабайт да. Ошондой эле молда дагы бирөөнүн артынан жаназасын окуп туруп, анан алардын акысын алганга укугу жок. Ошон үчүн эми баягы молдо үйүндө дыйканчылык кылбастан, кой бакпастан, же бир такси кылбастан, элдин жумушуна байланып, ошол кечке ошол келген кеткен кишилердин көйгөйү менен алек болуп отурса, анан ага эч ким акча бербесе, мисалга, ал деле жумушун кылып кетсе, сиз анын жумушуну кое туруңуз, же болбосо башка менин иним барып жумушуңуз кылып турсун, мен жаназамды окуп бериңиз деп алып келишке туура келет да. Мына ушундай ушунун негизинде ал эми баягы молдого нике кыйганда, же дем салдырганда мындай бир сыйлап берсе болот.
Ал эми молда өзү мынчадан бересиң, мынчадан бербейсиң, аял кишиге мынча, жаш балага мынча деп ставка койгонго болбойт. Ал таптакыр туура эмес маселе, андай болушу мүмкүн. Демек, жүрөктөн чыккан ыраазычылыгын берсе болот. Экинчи суроо боюнча телекөрүүчү айтып кетти, ошол жаштар арасында чагымчылык кылса депчи имам. Ооба, эми имам деген бул элди жетектеген, элдин баарына жаккан, эл менен тыгыз байланышкан, кичипейил, ошол элдин көйгөйүн көтөрө билген, сабырдуу киши болуш керек. Эл менен мындай титиреше кеткен, эл менен мындай келише албаган киши, эгер элдин баары наразы болсо, андай кишинин имамчылыгы макрух болуп калат. Мындайча айтканда, имамдан дээрлик бардык артында турган кишилер разы болуш керек. Ал эми эки тараптуу болуп, кээде мындай жамаат болушуп, бөлүнүшүп, мындай ыңгайсыз абалдар пайда болуп калат. Ал эми муфтияттын деңгээлинде, тиешелүү казыяттын деңгээлинде чечиле турган нерсе. Ал эми имамдын ал жерде тиешеси жок, эгер жамаат экиге бөлүнүп отурган болсо. Ошондой болгон чакта дагы имам ар дайым өзүнүн жамаатыны бир калыпка, бир акыйдага, бир мазхабка, бир ишенимге үндөп, ошону бекем кармаш керек. Ушундай деңгээлде имамчылык кылыш керек. Андан кийинки келген имам өзүнүн ыңгайсыз сезиш керек. Мен ошол имамчылык кыла албай жатам деп өзүнүн ыңгайсыз сезип, ушундай бир кыйналыш керек. Эл дагы ал имамды эч качан жиберүүгө көз кыйбаш керек. Ошондой деңгээлде элдин кишиси болуш керек. Имам деген бул Аллахтын астында, элдин астындагы туруп берген киши. Имам дагы үлгү болуш керек. Имам өзү үлгү болуш керек. Устаз, биз темабызга кайтып келелик. Сиздердин мечитке кандайдыр бир жардам сурап келгендер болсо, Рамазан айында кандайдыр бир тиешелүү документтерди кабыл аласыздарбы? Же эмне негизинде берилет? Эми Рамазан айында бизде жанагы Рамазан айынын акырына күтүүгө айтабыз. Ошол жана садака фитир чогулгандан кийин берилет деп. Ал эми ошол майыптыгы тууралуу күбөлүк болсо, ата энеси өлүп кетти деген күбөлүктү эми алар ар дайым ушундай муктаж болгондуктан колдорунда жасатып алган болот. Ошонун негизинде анан ошол мектептин директи, айыл өкмөт, ошолор менен биз тыгыз байланыштабыз. Анан мен эфирден айтып кетейин, бизде Ак Өргө конушунда Ак Өргө кафеси бар. Ошол кафенин жетекчиси Акжол мырза. Ошол өтө бир мындай кайрымдуу иштерин көп кылат. Ошол киши ошол Ак Өргө, Ала Тоо, Ак Ордо аймагындагы ошол жетим жесирлердин ошол списокторун алып, таап, изилдеп, ошонун артынан жүрүп, ошол киши экөөбүз көбүнчө ошол тизме менен ошолорду таркатабыз да. Ошондой биз бирок ошол жерден биз документтерине сөзсүз карайбыз. Эми майыптар көзгө көрүнө турган чыныгы муктаждар болот, аларга беребиз. Ал эми мындай дене мүчөсү сак болсо, алардын үйүнөн кабар алганга чейин эме кылабыз. Кыскасы эми өтө көп деле биз жардам бере албайбыз. Көп кишиге берели деп ошол 1000 сомдон 2000 сомдон бөлүштүрөбүз Орозо айында. Ал эми мындай биздин ооруган кишилер келип калат. Ошол бизде чоң акча керек эле Турциядан, тияктан, Россиядан лечение кылганга деп. Аларды биз ошол казыяттан бир документ алып келсе, казыят өзү текшери ошолор бизге жиберген болсо, ошол казыяттын алып келген документ негизинде элге айтып, ошол чогултуп берип коюңуздар, жардам берип коюңуздар деп гана айтабыз. Анан ар бир имам ар жумасын эле 5-6 киши келип суранса, элден кайра эле акча сурай берсе дагы ыңгайсыз болуп калат. Ошон үчүн биз жагдайга карайбыз, бирок сөзсүз түрдө жардам берүүгө аракет кылабыз. Устаз, бизде азыр жарнамалык түрмөк бар экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бир аз тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен жолугушмакчыбыз. Аян телеканалы дүйнөнүн жар тарабында. 3W Check It Аян Check It KG сайты. Биздин телеканалда интернеттен онлайн көрүңүздөр. Нью-Йорк — город-сказка, но сказка длится недолго. Мусулмандын экинчи күнү биринчи күнүнө окшоса утурушта депчи. Ошондон угам. Сүйүктүү берүүңүздү өткөрүп жибердиңизби? Кайгырбаңыз. Аяндагы көрсөтүүлөрдү интернеттеги YouTube каналынан көрүңүздөр. Аян телеканалы сиздин чөнтөгүңүздө.
Мобилдик телефонуңуздан каалаган учурда жана убакытта 3w.ayan.kg сайтынан көрө алыңыздар. Абу Муса радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Аллах Таала күндүзү күнөө кылган пендем тооба кылсын деп түндө кечирим колун сунат. Ошондой эле түнү күнөө кылган пендем тооба кылсын деп күндүзү кечирим колун сунат. Бул абал күн батыштан чыкканча, башкача айтканда, кыяматка чейин улана берет. Муслим. Рахим, Карим, Азим, Алим, Халим, Хаким, Матин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз имамдын милдети темасында сөз кылып атабыз. Андыктан темага байланышкан сурооңуздар болсо 91 70 70 телефонуна түз байланышка чыксаңыздар болот. Сиз айтсаңыз, мынакей шариятта үй бүлө жана мурас маселеси боюнча эмнелер каралган? Мурас дегенде шарияттын фихтин термининде бул маркум киши каза болгондо, мери ал эркек болсун, аял болсун, ошонун малы дүнүйөсү, ошол киши өлгөнгө чейин ага кызмат кылган бардык буюмдары, ошол баардыгы мураскорлоруна бирдей шарияттын ченемдери боюнча бөлүп берүүнү ошол мурас илими деп айтылат. Эми ал жерде бул ошол имамдардын түздөн түз ошол маселеси, ар бир имам ошол мурас маселесин билиш керек. Анткени ошол кээде мындай карапайым эле бир жакыр киши каза болсо билинбейт деле анын малы мүлкү. Ал эми чоңураак, байыраак киши каза болсо анын тууган уругу, бала чакасы, мүмкүн эки аялы бардыр, же бир мурдагы аялынан кетип калган балдары бардыр. Мына ошолордун ортосунда өтө бир чоң маселе жаралат. Мурас, мал, мүлк бөлүштүрүү темасында. Ал эми Кур'ан Каримде Аллах Таала мунун баарыны өтө бир кенен кесир бизге мурас маселесин айткан. Кур'анда ошол орозо, зекет, намаз, талак, нике, адаларан бардык маселелер айтылган да. Мына ушул Курандан алынган бардык маселелердин ичинен бир гана ушул мурас маселеси Курандын ичинде 80%дан көп мындай чечимеленип айтылган. Ал эми намазды Алла Таала окугула, 5 вакыт намаз окугула деп буйруган, бирок 5-ин 4 рекети, саламды мындай бересиңер, кыблага мындай карасыңар дегенди пайгамбарыбыз айткан маселе да. Өзөктөрү Курандан алынган. Ал эми бул мурас маселесинде Алла Таала атага канча, балага канча, инеге канча, тайнесине канча, апасына канча, эже карындаштарына канча, ушунун баарына Алла Таала баарыны чечимелеп айтып берген. Демек Алла Таала ушул бенделерини мурас маселесине өтө көңүл бурууга үндөйт. Анан бул биз баарыбыз сооп иштерди кылганга аракеттенебиз. Сооп иш же акчалай болот, же адамдын денесинен чыккан амал менен болот. Ал эми акчалай түрдө соопту биз көбүрөөк амал кылабыз. Оза чаркылоо, курбандык чалуу, ошондой эле мечит куруу, бардык сооптуу иштер акчалай болгон иштер. Эми мына ушул сооптуу иштердин акчалай түрдө болгондордун бардыгы кабыл болуусу жана кабыл болбой калуусу мураска барып такалат. Себеби биздин ар бирибиздин ата-энебизден, чоң атабыздан келе жаткан мурас эгер бизге бир туугандарыбыз менен тең бөлүнүп, бизге адал жол менен келген болсо, анда биз ошону көбөйтүп, ошодон тапкан акчабыз менен кылган сооптуу иштерибиз албетте кабыл болот, үмүт кылабыз. Ал эми эрке баласы алып калып, байкелерине же тиги карындаштарына тийген эмес болсо, же апасы менен кетип калган бир тууганына ага берилген эмес болсо, мында албетте баягы укук бөлүштүрүү деген маселе бар, мындай чоочун адамдардын арасында деле. Ал
Ал эми бир туугандардын арасында деле бири-биринин укугун жеп коюу бул маселеси бар. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат, кыямат күнү адам өзүнүн бир тууганынан, апасынан, атасынан, балдарынан качып калат дейт. Эмне үчүн ал жерде качуу болот? Себеби укук талап кылынуу болот да. Ал эми ошол үчүн адамдардан эрте күнү качат, качан жакынынан качып аткандан кийин. Себеби ошолордун дин үйрөтүү жагынан, дин үйрөнүү жагынан, ата баланы багуу жагынан, күйөөсүнү сыйлоо жагынан, күйөөсү аялыны багуу жагынан, ал эми мархумдун мирасын бөлүштүрүү жагынан укук тартипчиленип калат да, аткарылбай калат. Мына ушул жерден укук талап кылынат. Ошондуктан мурас маселеси бир өтө бир мындай көйгөйлүү маселе. Орто Азияда дээрлик ошо амал кылынбай калган, унутта калган маселе. Андыктан биз мына 10 жылдан бери ушул нерсенин үстүнөн иштеп, элге айтып, семинарларда имамдарга окутуп, ушул мурас маселесине келип атабыз. Бирин-серин кишилер бизден мурасты сурап, бир туугандар баары чогулуп келип, эже карындаштар менен чогулуп келип, биздин атабызда мына мисалы үчүн $80,000 мал мүлк калды. Ушун бизге мындай адилеттүү бөлүп берсеңиз деп, аларга биз баарын эсептеп бөлүп берип, баардыгы ыраазы болуп, ал эми чоңдору мындай бутуна туруп калган болсо, эң кичинесине калтыруу керек болсо, андан жолун таап, ошол баарын кечиктирип, ошондой бир жолдору менен чечилип атат. Устаз, сөзүңүз өзүңүздө, азыр бизде түз эфирде телегөрүүчү бар экен. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Алло, assalamu alaikum. Алейкум салам. Түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен суроом мындай да, имамдардын милдети боюнча айыл жерлеринде, өзгөчө айыл жерлеринде вообще имамдардын мындай элге жеткизүү эмелери жок да, ошо айылдын имамдарын ошо шаардан окуган, мүндүүлөрдү алып барып, ошентип болбойбу дейм да. Себеби мисалы үчүн айылдарда бирөө каза болсо, ошол жерде мал союлуп атат да, 3 күнгө чейинчи. Ошо имамдын милдетине кирет да, туурабы? Бизде андай айтылбайт, айтканга мындай даже руху деле жетпейт экен да, имамдычы өзү аты баштуу адамдар сүйлөп, ошолордун сөзүн даже айтсаңыздар да, имамдын сөзү эмес, бир аты баштуу сөз адамдар чыгып алып, андай кылбайсыңар, мындай кылбайсыңар, ошолор сүйлөйт да, бир Алланын жолунда мындай маселе эмес, өздөрүнүн проблемасын сүйлөшөт экен да, айтсаңыздардачы. Сурооңуз түшүнүктүү, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат сурооңузга. Албетте биз имамдарды колдон келишинче жашартууга, билим деңгээлин көтөрүүгө, ал эми бизде мына Бишкекте чоң медреселер бар, 4 медресебиз бар, көзгө урунарлык, Ислам университетибиз бар, жана башка курстарыбыз бар. Мына ушул жерде биз окууга кабыл аларда, мына сентябрь айында ошол балансты сактап, ар бир аймактан 40 бала алалы, ар бир кайсы, мисалы үчүн былтыр Нарындын бир районундан ушунча бала алынган болсо, эми муну айылдан көбүрөөк алалы, башка райондон да ушундай бир деңгээлде биз медреселерде имамдарды, келечектеги имамдарды, муфти казыларды даярдоого аракет кылабыз. Ошондой болсо дагы бизде ушул көйгөй бар. Албетте айылда деген ошол эми баягы көнүп калган калк аксакалдар бар, жаш имамды кичине кагып коюшу мүмкүн, же бир ошол мурдатан имамчылык кылып келген ошол баланын атасындай болгон кишилер болушу мүмкүн. Алардын астынан өтүү дагы өзүнчө маселе. Ошондой болгон чакта дагы биз ошол ар бир жерлерде ошол исрапкорчулукка жана ошол имамдын сөзүн угууга үндөп келебиз элди. Ошондуктан бул маселе татаал маселе, бирок колдон келишинче биз ошол элге үгүт насаат, эл агартуу иштерин кылышыбыз керек. Чоң аалымдарыбыз, мисалга Чубак ажы, Максат ажы, Абдышукур ажы, Сайдыбак казы ажы, Абдысабыр ажы, Молдеке, ушулардын баардыгы мисалга эл агартуу үчүн элди кыдырса, мисалы үчүн Нарын району, Атбашы районуна чоң 4 Молдеке барса, ал жердин губернатору, ал жердин мэри, ал жердин айыл өкмөттөрү менен кошулуп, ар бир жерлерде элдерге түшүнүү иштерин кылып, муфтияттан бир жобону кабыл алып, мына Кыргызстан боюнча мына өлгөн жерде мындай, никеде мындай, тойдо мындай деген жолдорду ошол жерден айтып, эл менен аксакалдарга кичине тамак берип болсо да аксакалдарга айтып, мындан ары ушундай жолго келели деп, ушундай иш аракеттерди
арттырышыбыз керек. Ошондо гана мен ойлойм эл ошол аксакалдар ошол кабыл алат деп ойлойм да. Ал эми жаштарыбыз Кудай буйрса мына мен айтарым мындай 30 жаштан ылдый жаштарыбыз бир мындай айтсаң угат, мындай кылсаң болбойт, өлгөн жерден жеген макруh болот, арам болот десең алар намыстанып деле мындай аң сезими тазарып келе жатат деп айтам да. Буйрса баары жакшы болот эжеке. Биз деле ошонун аракетиндебиз. Сөз айтсаңыз, мынакей аз бизде телегөрүүчүдөн суроо бар окшойт. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Неме суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Муфтиге. Сизге молдолорго азыр намаз убактысында неме кылсак экен да, мына дин чарам деген молдо бар экен да, мына Акбеште мен ошол молдого бардым эле. Анан намаз убактысында бармады да намазга чыган. Ошол окуй деп неме кылды, анан ошону кандай кылса болот? Сурооңуз түшүнүктүү. Сурооңуз түшүнүктүү, урматтуу телегөрүүчү. Эми жин окуу маселеси бөлөк, ал кишинин намазга барбай койгон маселеси бөлөк. Эми мүмкүн ал имам эместер. Имам гана барып ошол эл насында өткөнгө баягы милдеттүү да. Ал эми эл көп болгон болушу мүмкүн, же бирөө аябай катуу ооруп аткан болушу мүмкүн. Негизи жамаатка барбай коюунун өзүнүн себептери бар шариятта. Өтө караңгы болсо, жолдо бир жырткыч жаныбарлар болсо, душмандан коркунуч болсо, же бирөө ооруп атып, ошол ооруп аткан адамды карап жаткан болсо, доктурда жатсаңыз, үйдө бирөө ооруп жатат, оозуна суу куюп отурасыз. Ал эми намазга барып келгенчеңиз ал киши кыйналып калышы мүмкүн. Ошондой эле оорулуу адам, сокур адам, колу буту шал адам, ошондой бир шариятта жамаатка барбай коюуга себеп болгон кээ бир амалдар бар. Эми ал киши ошол жин кирип кеткен кишини алып бардык дейсиз. Ал жерде ошону менен алек болуп кичине олак болуп калгандыр. Бирок имамдар ошол мечиттеги атайын дем салган бөлмөсүндө ошол аял кишилерди жалгыз кабыл албастан эркектер менен келиңиздер, жолук салып келиңиздер деп ошол бир намаздан сырткары убакыттарда дем салат. Ошондой. Устоз, биз темабызга кайтып келелик. Азыркы учурда мисалы мурас калтырууда көбүнчөсүн жанагындай кенже баласына ыйгарып коюп атпайбы? Мисалы үй сеники, жай сеники дегендечи. Шариятта бул маселе боюнча кандай? Шариятта негизи эгер мурасты тең укуктуу баарына бөлүп берем деген акылдуу киши болсо, мындай кылыш керек. Мисалга анын 4 баласы бар. Ошол улуу баласына бир 10 000 сомдун деңгээлинде мисалга үй салып берди. Экинчи баласына да ошондой салып бериш керек. Үчүнчү баласына ошондой салып берип, анан эрке баласы калды, 4-түнчү баласычы. Ошол 4-түнчү баласыга дагы ошо байкелери катары дагы бир үй салып берип, үй сатып берип, анан айтыш керек, мына балдарым мен баарыңа бирдей кылдым. Мен каза болгондон кийин мына менин өзүмдүн үйүм, баарыңардын мурасыңар болот. Буга бирөөң ээлегенге болбойт. Чыныгы шарият боюнча ушундай. Ал эми каза болгондон кийин ошол биринин каласа улуу баласы, каласа ортончу баласы, каласа кичине баласы ошол үйдү баалайт. Баалап туруп, мисалы үчүн 40 000ге бааланса, 10 000 өзүнүкү, калган байкелерине 10 000ден 30 000ды бөлүп берет. Мына ушундай жол менен шарият бөлүнөт. Ал эми тирүү кезинде шариятта мындай мурасты бөлгөнгө болбойт. Себеби бир ата балдарын чогултуп дагы мен ушул мурасымды бөлүп берейин деп баарына бөлүп берип койду. Эми анын кепилдиги жок. Балдардан мурда өлгөнгөчү. Ошол балдарынын бирөөсү атасынан мурда өлүп калса, ошол атасы берген мурасты кайра атасына кайтып берип, бир туугандарына да бериш керек болуп калат. Ошон үчүн бул адам өлгөнгө чейин балдарына кылганы бул аталык милдет жана нафака катары болот. Анан өлгөндөн кийин канча малы мүлкү калса, мына ошону бир туугандары, балдары, кыздары, анан аялы, ата-энеси, эң жакындары ушулар бөлүп алат. Эгер ушулай аталгандардын баары жок болсо, анда бир туугандары келет, эже карындаштары келет, энеси келет, тайнеси келет, чоң атасы келет. Мына ушундай өзүнүн тартиптери бар. Мындайча айтканда жакынкы алыскыны мурастан тыйып кое берет. Баласы болсо небере баласы албай калат. Эгер да небере баласы болуп, чебере баласын албай калат, ушундай да. Аз бизде телегөрүүчү түз байланышта экен. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду берсеңиз. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Мен суроо берейин дедим эле. Кош койду болчумун. Врач болбойч, каныңызды болбойч
бозо иштеги бозо ишалып. Ооба, негизи бозону ошол адамды мас кылгандыктан шарият боюнча ичкенге уруксат берилбейт. Анан дарылыкты, шипаны арам нерседен издебегиле деген хадис бар да. Ошон үчүн эми бозодон бөлөк деле ошол канды көбөйтө турган, сизге жардам бере турган адал дарылар болот, ошону колдонуңуз. Себеби дүйнө жүзү боюнча биз эле бозону колдонсок, бизден бөлөк жердегилер бозо ичпегендер анын башка дарын колдонот да. Ошон үчүн биз бозону ичкенден мындай зоо кезде дагы дарылыкка дагы ичпеш керек. Себеби ал мас кылуучу каражатка кирет. Адал дары издеңиз, Алла Таала сизге жеңил кылсын. Устаз, мына бир суроо бергим келип атат. Сиз жогоруда айтып келдиңиз, жанагындай үй калса, аны сатып алыш керек депчи. Эгерде ошол кенже баласы мен сатып алайын деп сатып алып, акчаларын бөлүшсө болобу? Ооба, эми ал атанын жайын эч ким сатпайт деңиз. Ошол бир туугандар чогулат, чогулуп, анан ошол жерден эгер баары байкелери макул эми мурас бөлүштүрбөй эле ошол инибизге калсын деп ыраазы болсо, ошондой болгон чакта дагы ошол кагазга чейилет. Ошол үйүңөр атаңдын малы, тиги машинасы, тиги короосу, тиги уюу, тиги баардык будай, баардык нерселери, курал жарак болсо, китептери болсо, бут баардык нерселерини мисалга ошол баасы чагылат да, ушунча болуптур. Анан улуу баласы сага 20 миң, сага 20 миң, сага 20 миң. Анан кыз балдарга, эркек балдарга берилгендин жарым берилет. Сага 10 миң, сага 10 миң, сага 10 миң берилет экен. Силердин ар бириңердин укугуңар бар ушунчаны талап кылып алганга. Ал эми бул кичине бала эми эле үйлөндү, бул силерде болуп жетиле элек, ушуга калтыргыңар келсе, анда силер билип койгула, ушул силердин укугуңарды ушуга кечип атасыңар. Бирок ошол жерден мусалаха деп коет, атасынын бир нерсесин алыш керек, чоң байкеси. Мисалы үчүн атасынын бир өтүгүн алды, же бир баш кийимин алды, калпагын алды дагы, же бир камчысын алды дагы, мына ушул нерсе, мен ошол алчу 20 миң доллардын ордуна мына ушул нерсени алдым. Бүгүндөн кийин мен доом жок деп, экинчи баласыдан, үчүнчү баласыдан, кыздардан бардыгы бир нерседен алып туруп, андан кийин тарап кетише берет, калганын баары ошол кичине баласына кала берет да. Кенже баласына. Эми ошолордун ичинен бирөөсү айтса, жок, мен андай нерсе албайм, мен 10 миңди ошол бойдон алам десе, кенже баласы ошого төлөп беришке туура келет. Милдеттүү экен да. Ооба, милдеттүү. Шарият ушундай, бул адилеттүүлүк да. Бизде телегөрүүчүдөн сөз байланыш бар окшойт. Урматтуу телегөрүүчү. Саламатчылык. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз. Ассаламу алейкум деп салам бериңиз. Сураңыз. Суроо бир аз түшүнүк. Кайталап койсоңуз. Сурооңузду кайталап койсоңуз. Суроо түшүнүктүү, жогорудагыдай эле экен маселе. Бул суроого жооп берилди. Бозонун кандай түрү болсун, мындай жаңысы болсун, эскиси болсун, жана уелек болсун, баары эле ошол ичкенден тыюу салынат. Бозодон башка нерсени ичип дарыланыңыз. Мен кыскача жообум ушундай. Биздин телегөрүүчү Канат Аналык жооп алды болуш керек. Устаз, кыз балдарга мурас жарымы деп коебуз. Бир кененирээк айтып берсеңиз, кыз балдарга да мурас кандай бөлүнүштү? Исламдан мурда ошол надандык, билимсиздик, заманай жахилият келген. Мына ушул пайгамбарыбыз төрөлүп пайгамбар деңгээлге жеткенге чейинки доор адамзатынын жашоосунда эң бузуку доор болот да. Мындайча айтканда кыз балдарды арабтар ушундай текебирленип, кыз бала төрөсө белин сындырып, жанышканга чейин ошону көмүп койчу да. Ушундай аялды кордоп, аялды эч бир нерсеге теңечүү эмес да. Анан исламдын таңы атып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул ааламдын жаратуучусу, нуру болуп, рахматы болуп келгенде, Алла Таала аялдарга ушундай укук берди. Аялдардын таманасында 5, ким 3 кыз тарбияласа, ошол кыздардын 5 киришине себепчи болот. Ким кызыны ошол кыздын эмесине мындай күйөөдөн ажырашып келсе, ошого сабыр кылып бакса, ал дагы 5 кирүүсүгө кепилдик бар, пайгамбарыбыздын шафаатыга. Кыскасы, кыздардын укугу өтө чоң деңгээлге көтөрүлдү. Аял заты шарият боюнча туура түшүнүш керек бул нерсени. Турмушка чыккандан кийин ошо 1 сом акча тапканга милдеттүү эмес. Эми акча таппасын деген маселе эмес. Колунан келсе жанагы аялдар менен иштеп, тигүүчүлүк, бышырып, мындай иштеп тапса бул жакшы нерсе. Ал эми
боюнда болуп калып, же бир үй жумуштары менен болуп, кайненесине кызмат кылып, ошондой үй иштери менен алек болуп жүрсө, эч кайсы эркек киши аны акча таап келесиң деп буйруп мажбурлай албайт. Шарият боюнча бул нерсе жок. Ошон үчүн аял кишиге Алла Таала ушундай бир аялуу, үйдүн ичиндеги тазалыкты, урмат сыйды, кызматты кыла турган ушундай назик, жумшак кылып жараткан аялдар бардыгы исламда барктуу. Аялдар биз үчүн алмаздан кымбат, берметтен кымбат, эң кымбат нерсе болгондуктан аны жаап жашырып, өзүбүздүн баалуу нерсе катары биз тутунабыз мусулман заты. Ошондуктан аял затыга жарым берилет деген сөз бул алардын укугу төмөн түшүп калды деген сөз эмес. Аялга жарым берилет деген сөз бул эркектен дан көбүрөөк берилет деген сөз. Мисалга биздин атабыз каза болду мисалга. Анан мен атамдан мисалга 100 сом мурас тийди мага. Ал эми бул жерде карындашыма 50 сом тийди. Мындай караганда ага 50 сом тийип атат, аз тийип атат да. Чын-чынга келгенде ошол 50 сом мен 100 сомдон көп ал үчүн. Не үчүн? Мен ошол 100 сомумду алганым менен бул жакта менин аялым бар. Ал деле бирөөдүн кызы, ал деле Аллахтын кулу, ал деле мусулман. Эми мен ошол 100 сомду ошол аялыма бир нерсе алып берип, ошого тамак аш алып берип, кийим алып берип, аялыма жумша берсем, ал менин акчам, атамдан алган 100 сом акчам аялыма иштеп кетти. 100 сом пайда көрдү аялым. Ал эми аялым өзүнүн атасы каза болгондо, менин кайнатам каза болгондо, андан 50 сом алды. Ага 150 сом тийди. Менде атамдан алган 100 сом бала чакама иштеп кетти. Ал эми бул жакта карындашым 50 сом алганы менен анын күйөөсү бар. Күйөөсү тияктан таап келгени, күйөөсү өзүнүн атасынан алган мурасы мен карындашыма иштелет. Ага күйөөсү өзүнүн атасынан 100 сом мурас алып туруп, карындашыма кийим кечек алып берип, тамак аш алып берип жумшаган болсо, карындашым өзүнүн 50 сом менен күйөөсү берген 100 сом, 150 сом тийди. Менде эчтеке калган жок. Мен аялыма жумша бердим. Мен карындашыма күйөөсү жумша берди. Көрдүңүзбү? Эркектер биз бияктан мурас алабызбы, жумшап, өзүбүз жумуш иштеп таап келебизби? Чынчылыгына келгенде биздин мойнубуздагы жүк аялыбыз менен бала чакабызды багуу. Эркектин акчасы ошондой. Бирок эркектин тапканда акча береке болот. Аллах Таала ошон үчүн эркекти кайраттуу, күчтүү, чыдамкай, сабырдуу кылып жараткан. Демек, мурас маселесинде багыл ар бир имамдагы жергиликтүү элге айтып, ушул маселени түшүндүрүп айтыш керек экен да. Айтыш керек. Бул мисалы мурас маселесинде мал мүлкү деле ошондой бөлүшөбү? Негизи бизде азыр ушул нерсе эми тирилип келет, мындай көтөрүлүп келет, адамдар ушундай эме менен бөлүшкөнгө бизден фатва сурап, суроо берип, кадимкидей чечип бараткандар бар. Демек, бул жолу коюлуп келет. Негизи эле ошол дин кызматкерлер, имамдар ошону элди түрө кыдырып, бир элдер менен жолугушуп, ушуну айтса болобу? Аз бизде ушул суроого урматтуу көрүүчү, сиз сөз эфирдесиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Алла Таалам разы болсун. Бир сурообуз бар эле имамга мурас жөнүндө. Бериңиз. Азыркы жерде эркектер экинчи аял алып атпайбы? Никеси жок эле жашап дегендей. Эркек уулу жок, бирок биринчи аялы эки кызы менен никесинде, экинчи аялы эки кызы менен никеси. Ошондо эми азыр казалык болсо да сактасын го андан. Кандай бөлүшкөндө кандай болуп калат? Ошондо биринчи аялы алабы никедеги, экөө тең ала береби? Анан балдарына го түшүнүктүү. Аялдардын никеси жогу кандай болот ошол? Суроо. Эми сиздин сурооңуз мындайча башталды. Экинчи аял алып атпайбы депчи. Экинчи аял алды деген сөз нике кыйлды деген сөз. Ал эми сиз айтып аткан кийинки никеси жок эле деген ал ойнош деген сөз. Эми анын экөөнүн айырмасы бар да, экинчи аял алуу менен ойнош күтүүнүн. Ами ойношко, мындайча айтканда, никесиз жашап жүргөн аялга эч кандай мурас жок. Ал куру калат, ал күнөөкөр болот. Ал эми бир кишинин чыныгы никесиндеги 2 аял болсун, 3 аял болсун, 4 аял болсун, аялдар могу жерде 4 аял турат. Күйөөлөрү каза болду. Эми мына ушул аялдарга ошол күйөөсүнүн малыдан
же 4-төн 1 тиет, же 8-ден 1 тиет. 4-төн 1 качан тиет? Мисалы үчүн 80 сомдон 20 сом аларга качан тиет? Мына ушул 4 аялынын бирөөсүнөн бул каза болгон кишинин баласы бар болсо, демек ага 4-төн 1 тиет. Ал эми баласы бар болсо 8-ден 1 тиет. Ал эми баласы жок болсо 4-төн 1 тиет да. Мисалы үчүн 80 сомдон ошол аялдардын 4-өөнө 8-ден 1 болгондо 10 сом тиет да. 10 сомду 4 аял 2,5 сомдон бөлүп алат. Ал эми 20 сом тийсе 5 сомдон бөлүшүп алат. Аялдардын укугу никеде бар, мындай бирден көп аялдардын укугу бардыгы бирдей болот. Ал эми сиз айткан никесиз аялга ал мурас берилбейт. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип калды окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн азын-олак имамдын милдети темасында сөз кылдык. Урматтуу Юсуп ажы, сиз алтындагы убактыңызды бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы ишиңиздерге дагы ийгилик. Билебиз, имамдын жоопкерчилиги бул абдан оор. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кийинки эфирден көрүшкөнчө сиздер менен коштошобуз. Эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, аман болуңуздар.